Жергиликтүү жеке ишкердин каржылоосу менен Кара Суу районунун Бешмойнок айылында 4 багыттуу ири завод иштеп жатат. Вега Строй деп аталган ишкана $2 миллион ашуун каражатка курулуп, 25 гектар аймакты ээлейт. Анын 2 гектары өндүрүш аймагы. Завод өлкөнүн түштүк аймагын жол курууга керектелүүчү бардык курулуш материалдары менен камсыздоодо. Мында күнүнө 2000 тонна жогорку сапаттагы асфальт, 2000 даана жол четине коюлуучу тосмо, 80 ноо жана 5000 тонна шагыл чыгарылат. Бүгүнкү күндө ошо Ош шаарына жана Ош облусуна Жалал Абадка чейин бизден чыккан продукцияларды, бордюрларды, лотокторду жана асфальттарды жеткирип берип атабыз. Кыргызстандын ошо түштүк аймагындагы бардык объектилерине учурунда жеткирип, сапаттуу өз убагында жеткирип иштеп атабыз. Ишкер завод соңку заманба быкма менен иштей тургандыгын айтты. Андыктан чыгарылган продукция дагы жогорку сапатта. Ар бир өндүрүлгөн материал тыкыр текшерүүлөрдөн өтөт. Мына шлангалардын үстүнөн турбай, ушулардын үстүнөн баарынан суу түшөт. Суу түшүп, ушул жерде 8 саат парение болот. Заводтон чыккандан 8 саат парение болуп, пардан чыккандан кийин бул жака келип, пресстелип, байлангандан андан кийин дагы 4 саат бул жакта сууга салып, баягы туз, шлак, ошого окшогон жана башка эртең жолго коюлгандан кийин бетине чыгып, тузу чыкпаш үчүн ал жактан бул жактан дагы мондой сууга коебуз. Мында 30 жумушчу жогорку маяны алып туруктуу иштейт. Алардын басымдуусу буга чейин эмгек миграциясы менен чет өлкөдө жүргөндөр. Диплом дорожник болуп аткан. Ушу дорожник менен болуп иштеп келатам. Россия барганда ошо дорожник болуп иштедим, ушундай асфальт заводдо. Келгенден бери ушул жерде иштеп атам. Бул жерде жакшы, ошо Россиядагы айлык алган айлык деле алса болот экен, иштесе болот экен, ошол эле иш. Мына Кыргызстан ушуну Кудай кааласа жакшы өнүгүп өсүдө экен. Өндүрүш базасына соңку үлгүдөгү тазалоочу жабдык орнотулган, ал зыяндуу түтүндү чыгарбай сактап калат. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.